саламатсыңарбы балдарым? Ден соолугуңар жакшыбы? Азыркы абалга байланыштуу өзүңөрдү жакшы карагыла. Колуңарды таза жууп, ата-энеңердин айтканын кылып, үйдө болгула. 4-чейрек бүгүнкү өтө турган темабыз кайрымдуулук алдыга өбүк, аркага жөлөк. 118-119 бет. Сабагыбыздын максаты адамдардын баардыгына, жан-жаны барларга камкордуу болууну үйрөнөбүз. Өз сөзүбүздү эркин айтууга көнүгүшөбүз. Кайрымдуулукка, ынтымактуулукка тарбияланабыз. Кайрымдуу деп биз кандай адамдарды айтабыз балдар? Кайрымдуу деген бул колунан келген жардамын, жакшылыгын эч кимден аябаган, боорукер, адептүү адамдарды айтабыз. Мисалы, силер, биз өзүбүз деле чоң эне, чоң аталарыбызды, аларды эшикке чыкканда, киргенде жардам берип, кармашып чыгарганыбыз деле бул кайрымдуулук. Эгерде сен кокус коомдук транспортто бара жатсаң, өзүңдөн улуулар чыкканда, аларга элпектик менен орун бергенди унутпа. Бул да кайрымдуулук. Өзүңдүн жакшылыгыңды, оюнчуктарыңды досторуң менен тең бөлүшсөңөр балдар, бул дагы кайрымдуулук. Кайрымдуулук иштерди бир гана чоңдор жасабайт балдар, кичинекейлер деле жасаса болот. Эми силерге балдар кайрымдуу бала жөнүндө кыскача аңгеме айтып берейин. Бардыгыбыз кунт коюп угабыз балдар. Абыл таң эртең мектепке келе жатса, жүдөө кийинген, кышкы сууктан калчылдап, эрдикке берсинген бир бала аялдамада туруптур. Балага Абылдын эмнегедир көңүлү бөлүнүп, жаныма басып барып, "Сен эмне бул жерде үшүп турасың таң эртең менен?" деди. Бала араң сүйлөп, "Ата-энем жок, жетиммин, багар күрөрүм, туугандарым да жок. 2 күндөн бери тамак иче элекмин" деди титиреп. Абылдын боору ачыды, көзүнөн жаш тегерене түштү. "Атың ким?" "Мурат" деди бала. "Мурат, жүрү биздин үйгө, сени бир туугандай кылып багып алайын." Баланы үйүнө ээрчитип келип, ысык тамак берип, жуунтуп, жылуу кийимин кийгизди. Баланын кепетеси оңоло түштү. Бир аз күндөн кийин бала тынып калды. Абыл Муратты өзүнүн мектебине ээрчитип барып окутуп койду. Ал бат эле тамгылактанып окуганга жарады. Абылдын ата-энеси да баласынын жасаган ишине ыраазы болушту. Күн өткөн сайын Мурат да баланын ата-энесине жакын боло баштады. Бир күн апасы Муратка "Сен бизге бала болуп калдың. Эми Абылым жалгыз эмес" деди. Жомок жактыбы балдар? Азаматсыңар. Азыркы кырдаалга байланыштуу үйдөгү инелерибиз менен физминутка жасайбыз. А давайте петь быстрее. Арам-сам-сам, арам-сам-сам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-сам-сам, арам-сам-сам, арам-сам-сам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-сам-сам, арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-сам-сам, арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-сам-сам. Еще ускорим нашу песню. Арам-сам-сам, арам-сам-сам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-сам-сам, арам-сам-сам, арам-сам-сам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-сам-сам, арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-сам-сам, арафи, арафи. Бир аз болсо да эс алып алдыңарбы? Анда эмесе сабагыбызды бышыктайбыз. Абыл эмне үчүн Муратка көңүл бөлдү? Абыл туура иш жасадыбы? Жашка кызмат, карыга урмат деген макалыбызды чечмелеп, дептерибизге сулуу, боебой, булгабай көчүрүп жазабыз. Анда эмесе үйгө тапшырма балдар. Бул жерде жазылган, жашырынып калган тамгаларды таап, дептерибизге көчүрүп жазып, мага WhatsApp аркылуу жибересиңер балдар. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.